Билим акча сыяктуу канчалык көп болсо ошончолук жакшы. Болбосо кедей көрүнө бересиң деп айтып коюшат экен. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу Алтын Түйүн балдар инженердик техникалык академиясынын директору Бапанова Жаркын айым болмокчу. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Жогоруда айтылган ойго кандай карайсыз? Билим акча сыяктуу дейт. Канчалык көп болсо ошончо жакшы, болбосо кедей көрүнө бересиң дейт. Муну кандай түшүнсө болот? Эми аны түшүнгөн айтылып турат да, чын менен эле билимдүү болсоң, анда бай болосуң. Билими жок болсо кедей болосуң. Ошондой айтып атасыздар да, мен да ошого кошуламын. Жаркын айым, бизде мен билгенден быйыл 2017 жылды бүтүрүү мезгилинде республика боюнча 100 миңден ашык окуучу, мектеп окуучусу бүтүрүшүптүр да, бүтүрүүчү болуптур. Бирок ошонун 50 миңи жанагы республикалык ОРТ деп коет го. Жогорку окуу жайга өтүү мүмкүнчүлүгүн жана тестти тапшырууга катышып, бирок ошонун 25 миң эле гана мындай мүмкүнчүлүк алганда 110 балдан өйдө тапшыра алган. Калган 26 миң, ага кошулган калган ар жак бер жагы 76 миңден ашык бала билимсиз окууга өтүү мүмкүнчүлүгүндө ажырап калган. Анан жумушу жок да калды да. Бул эмне себептен деп ойлойсуз? Эми биринчи иреттен бул тиги балдар өзүңүздөр билесиңер, жана окуу жайын бүтүш керек. Бүткөндө баардык жанагы ОРТ деп атпайсызбы, ал кайсы эмелерден, предметтерден берет, анда билесиздер. Анан кийин ошондон жакшы балды албай калгандар анан кийин өтпөй калып атат да. Эми бул өзү аябай татаал нерсе да, татаал нерсе. Анткени берде жанагы ОРТны берип атканда тиги окуу жайын шаарда эмес, баардык райондордо, аймактардан баардыктан келгендер ошолордо өзүндө берип атат. Бүгүнкү күндө баягы реформа болуп эметип атпайбы бизде, жанагы билим берген реформа жасап атышат акырындап. Ал реформабыз баягы мүмкүн баардык жерге, аймактарга жете элек биринчи иреттен. Экинчи иреттен мугалимдерден кандай мугалим болсо ошондой окуучу болот, билесиздер да. Ошондой. Анан кийин азыр болсо дагы айтып атат, баягы цепная реакция деп болуп атпайбы? Кандай окуучу болсо ошондой мугалимдер болот дегендей да. Анткени ошол окуучулар бүтүп, анан кийин эптеп бир жерге илинип, контракт менен имиленип, анан кийин жакшы окубай, билбей, эптеп бүтүп, анан кийин келгенде аймактарга келип же болбосо анда да жакшы сабак бере албаса, балдарды жакшы окута албайт да. Ошондой моменттер кай бирде болуп атпайбы? Анткени билесиздер, мурунтан бери мына мугалим болсо, мугалим дегендин өзүнүн авторитети кичине ылдыйлап бараткан. Анткени баягы эгемендүү болгондо, өзүңүз билесиз, мүмкүнчүлүк аябай жок болгондо, мугалимдер, даже кандидат науктар базарга кетип, базар менен жана челночить этип калышты. Анан кийин алар болсо билими аябай жогору болчу алардын. Ошо мугалимдин эле билими. Андан кийин баягы спад болуп калды. Ошойдон кийин мугалимге эч ким окубай да калды да, билесиздер аны. Акчасы аз деп койгонду. Айлыгы аз, андай мындай деп эч ким окубай калды. Анткени аймактарда, айылдарда андай авторитети жок болуп калды мугалимдики. Ошойдун мурун болсо билесиздер, молдоке деп мугалимди аябай жакшы көрүшчү. Андан кийин ошондой эметип калгандан кийин ошол поколение, бир поколение өтүп, экинчи поколение, үчүнчү поколение келгенге чейин мүмкүнчүлүк ушундай кыйыныраак болуп калат да, менин оюмчу. Бул жеке менин оюм. Анткени азыр көрүп атасыңар, азыр да балдар жакшы, жана жаш балдар кай бирөөлөр жакшы мугалимдер болуп, мынакей быйыл билим берүү
министрлиги жакшы чоң мыкты мугалим деген конкурсту өткөрдү. Ошондо караганда жакшы жаштар адистер, жаш мугалимдер жакшы адистер барды. Бирок ушунча адистер келгенге убакыт керек. Убакыт керек да. Ошол убакыты болсо, ошону азыр болсо уже баардыгын билип атат, мугалимдердин айлыгын кичине көбөйтүп атса, мындан да көбөйтөбүз деп атат. Мугалимдерге жанагындай ипотеканы берип, мугалимдерге үй салып берсе, шаарда эмес, райондордо да, аймактарда анда мугалимдер барышат. Алардын дагы жанагы өзлөрүнүн кесиби карап туруп, анан кийин өзү дагы жанагы өзүнүн билимин көбүрөөк эметейин билели деп эметкенде, анда жакшы мугалим болсо, жакшы окуучу болот. Анан кийин алардан баягы спиральдай болуп, бири-биринен артып кете берет да. Ошон үчүн азыр менин оюмча, ошо кичине жетишпей жатабыз, билесиздер. Азыр мугалимдер кайбирде жетишпейт. Физика, математика деген мугалимдер жетишпей калды. Мурун болсо мугалимдердин барысы. Азыркы мугалим боло тургандар, жакшы бере тургандар. Мына 90-жылды төрөлгөн балдар болуп атпайбы? 90-жыл. Ошол 90-жылдардагы балдар азыр мугалим болуп келсе, алар 25-те, 27-лерде. Булар жана опытты алып, антиминтип атканга дагы бир 3-4 жыл, 5-6 жыл керек да, жакшы опытты болуп. Ошондо анан кийин жакшы мугалимдер болуп. Мүмкүн мынакей 2000 жылдан кийин, 2020 жылдардан кийин жакшы мугалимдер аймактарга барышып, ошол жактан иштесе, мен ойлойм, анда башкача болот. Бираз өзгөрүү болот. Өзгөрүү болот. Азыр деле болуп атат. Бирок баягы биз ошо 90-жылдын кесепетин азыр көрүп атабыз да. Азыр көрүп атабыз. Жаркын айым, мен билгенден биздин мамлекеттик бюджеттин эң чоң бөлүгү 25 миллиардка жакын суммадагы акча ушул өзгөчө билим берүү министрлигине бөлүнөт да. Бирок ошол эле мезгилде сиз айткандай, сиз азыр абдан туура ойду айттыңыз да. Баары могул жанагы орусча айтканда замкнутый круг сыяктуу, бири-бири менен байланыштуу. Себеби эгерде жакшы мугалим болсо, анда демек билимдүү окуучулар чыгат. Бирок ошол билимдүү окуучулар жакшы окуу жайларга тапшырып, баары эле юрист же экономист болуп кетпей, ушул мугалимдик кесип бир убакта ардактуу болгондой, ардактуулугун жоготпосо, ал үчүн бир сиз айткандай жанагы ипотекалык кредит болобу, же болбосо жеңилдетилген кандайдыр бир социалдык шарттарды өзгөчөлөнгөн түзүлсө, анда бир кызыгы болуп, алардан жакшы бир кесипкөй мугалимдер кайра чыкмак деген ойду айтып атасыз да. Менимче бул абдан туура. Бирок ошончо биздин кичинекей жанагы эми биз өтө бай мамлекет эмеспиз. Биз жарды мамлекет деп айтсак деле жаңылышпайбыз да. Бирок ошондой болуп туруп, келечек ушул жаңы муундарда, жаңы жана билимдүү жаштарда экенин билип туруп, мамлекет аракет кылып атат. Бул чындыгында ошондой. Себеби жанагы эң чоң бюджеттин бөлүгүн бөлүп атканы деле ушул да. Бирок ошондой болсо дагы эмнегедир мындай ушул билим берүүдө бир жакшы көзгө көрүнө тургандай каттуу бир жыйынтык берген реформалар боло албай атканы эмне себептен болуп атат? Эми ал нерсе көп нерсесин, көп эмелер бар да, багыт жанагындай течениялар бар да. Анткени биринчи иреттен азырдан ушу бир 2-3-4 жылдан эле баштап жанагы көп каражат берилип атат. Ага чейин көп каражат берилген. Жок болчу. Да, көп каражат. Билесизби, бая 90-жылы эгемендикти дегенде аябай кыйналбадыбы. Анан кийин андан кийин мынау эмелер президенттер алмашты, башка политикабыз ар кандай болуп атты. Ошондо баардыгы бизнеске кетип калышты, өзүңүз билесиңиз. Юридический факультеттерди баардык жерден ача баштады. Билесизби? Контракт акча үчүн. Контракт үчүн. Кайсы только университет, кайсы институт ошол юридический факультетти ачкан жок. Баардыгын ачты. Баардыгын ачты. Ошонун баардыгын көпчүлүктөр ушул жака кетип атышты. Балдар, анткени анын сезими ошол юрист болсок, акчаны көп алабыз, көп эметебиз, кадырлуу болобуз, барктуу болобуз, судья болобуз дегендей сөз андан кетишип эмес, ошондой ачык эле болуп калды. Бизнеске баардыгын кетишти, бизнесмен болуп биз эметип бай болобуз, акча табып, көп табабыз. Анан кийин жанагындай мугалим, андемдейлердин баардыгын эметип кетип калышты. Контрактка көп кетти. Анда бюджеттен вообще эч ким
почти бүтпөй бюджет калган. болбой калды да. Ооба. Бюджетке акча жок болуп туруп көпчүлүк ошондой багыттардан кетип анан кийин көп деле мындай илимге билимге деген көп аракет да кылбай калды өкмөт. Чын менен айтыш керек да, анда акча каражат жетишпей жатты, мүмкүнчүлүк жок болчу, экономикабыз аябай ылдыйлап баратып антиминтип атты. Ошондон анан кийин мынакей кийин эле мына жаңы ушу мен айтарым эле тиги Атамбаев президент болгондон кийин ошол биринчи баштаганы мугалимдерге айлыгын көбөйтүш керек деп ошол баштады. Эң биринчи жылы 11-жылы биринчи жолу мына 90-чы жылдан кийин 2011-жылы биринчи жолу ошондо айлык көбөйдү. Көп. Азыр болсо мынакей айтып атпайбы, көп көбөйтүп атат. Чын менен биринчи жолу сразу эле эмелге чоң процент менен айлыкты көбөйтүшкөн да. Жарым 2011 50% менен. Анан кийин 15-жылы көбөйттү дагы. Ошентип эметип аткандан кийин уже башкача каражат болгондон кийин мугалимдер дагы башкача карай баштады да, өзүнүн кесибине, өзүнүн эмесин баягы тажрыйбасына карап эметип кандайдыр ошондой да болуп калды. Анан кийин мен ойлоймун, мынау азыркы болсо чын менен жаштар уже башкача карап калды эмеге, билимге. Анын бардын башкача карап, мынакей уже бир мен караганда бир 10 жылдын арасында башкача карап калышты да. Өзгөрүү болуп атат да. Анткени алар болсо билим болмоюнча, чыныгы билим болмоюнча. Чыны менен жакшы билим болмоюнча, чыны менен эчтеме болбойт экен деди. Туура. Анткени азыр болсо тиги президент да баардыгын айтып атат. Биздин ресурсубуз бул адам ресурс, человеческий ресурс деп атат. Анткени булар болбосо, чын менен биздин мүмкүнчүлүгүбүз жана нефтибиз жок, дегенибиз жок, баардыгы чектелүү. Анан кийин ошон үчүн мынау балда эме келгенде, келечек келгенде, алар аябай билимдүү болуш керек да. Ошо билимге биз аябай катуу эмени карашыбыз керек деп. Анан кийин көңүл бурушубуз керек. Ага көңүл бурганда ал ким билимди ким берет? Мугалимдер берет. Мугалимдердин жана мүмкүнчүлүгүн, жана сиз айткандай социалдыктагы мүмкүнчүлүгүн башкасында карап турсак, анан кийин алар эметет. Азыркы мугалимдер мынакей жаш мугалимдер да келип атпайбы жакшы болуп. Алар дагы ошол өзүнүн кесибин көбөйтөлү, өнөлөтөлү деп туруп аябай жакшы карап атышат да. Мен ойлойм, мындай болсо, чын менен ушундай темп менен барсак, биз жакшы эле барабыз да. Жакшы эле жыйынтыктарга жетип турбайбыз. Жыйынтыкка жетебиз. Бирок мен дайыма ойлоймун да, мына азыр жакшы балдар, акылдуу балдар дегенде, баардыгын биле эметип умтулган балдар чын мамлекетке кетип атышат. Анан кийин келбей жатышат. Ошол аябай өкүнүчтүү. Чындыгында ошондой. Ошондой эметип. Мен былтыр кышында да, быйыл да ошондо Америкада болдум. Анан кийин барсам, ошо бирөөлөр айтышты, сизди тааныйт экен, көрсөм биздин короодо ойноп жүргөн балдар экен мурун. Анан кийин ошол Америкада жүргөн. Америкада бирөө мен барган бала айтыпты да, мынакей сизди ушул бир бала тааныйт экен, чакырып атат сизди деди да, чакырып атат деп. Анан кийин кайдан жок, сиздерден менен бир короо, сиздин балдарыңыз менен бир эметкен, тааныйт экен сизди жакшы деди. Анан чын менен барсам, баягы көрүп жүргөн кичинекей бала, ал уже 7-8 жыл болуп калыптыр, ушу Америкада жүргөнү, Хьюстонда жүрөптүр. Анан кийин сүйлөшүп эметсек, ал айтып калды, келдим, биринчи жолу эчтеме эметпей, азыр болсо өзүнүн пиццериясы бар экен. Бизнес, пиццерия. Ошол пиццерияда карасам, чылкы эле кыргыз балдар иштеп атышат. 5-6 бала ошо жерден эметишип. Анан кийин жакшы пиццериясы бар экен. Элдер улам келип турушат. Анан кийин бизде баягы тамактантып, антип этип калды бизге. Анан мен айттым да, мынакей силер, ал айтат, менин атама конвертти алып кетесизби деди. Мен алып барып берейин дедим, конверт. Разговор жок деди. Айт, конвертте кичинекей сөз жок, алып барып берем дедим да. Только жазып койгун деп. Десем, ошол жазып, анан кийин айттым. Мына эми сен атаңа уже конверт берип атасың, эми акча жөнөтүп атасың. Мүмкүнчүлүгүң бар экен. Эми көп дагы баардык байлыкты эч качан эч ким
баардыгын ала албайт, топтоло албайт да. Ал баары бир эметет, кетет. Баягы картайганда кичинекей эле жерге керек болуп калат экен да. Анан кийин ошон үчүн барыш керек да. Мындай бизнес менен эметип атсаң, бизде деле ошондой эле пиццанын бизнесин жасасаң жакшы, мынандай пиццерия. Кыргызстандын өзүндө. Кыргызстандын өзүндө кандай жакшы болот. Канча балдарды үйрөтөт элең, канча балдарга эметет элең десем, анан кийин жок эже мен барбаймын деди. Кыргызстанга барбайм. Кыргызстанга азыр барбаймын. Барсам, баягы жөн эле конокко эле барбасам, мен барбаймын деди да. Анткени эми ал тияктагы бизди көп жакшы карабайт дегендей кылат да. Бизди эметпейт, кыйын, мындай бутка турганга да кыйын деп калды. Эмне үчүн десем, бизде бизнесте эмнете, тияка да барыш керек, бияка да барыш керек, баарына акча бериш керек. Биякта закон, биринчи жери закон иштейт экен деди да. Мына законный менен эметесиң, айтат, мына законный болду, берет, эч кимге тыйын да бербейсиң, эчтемени бербейсиң. Документтердин баардыгын эметесиң, законный болсо, баардыгын туура болсо, баардыгын туура болсо кредит да берет. Эч кимге жалынбайсың, сурабайсың, эч кимди салбайсың ортого дейт да. Ошондо анан кийин тияка барып кайтадан тигиге салып, муну салып, акчаларымды бекер берип дегендей да. Болгон топтогон акчамды тияка берип, бияка берип. Бул эми бизде коррупцияда. Анан кийин налогторду болгон күнүгө текшерип, буларды текшергенди жакшы баардыгын налогду убагында берсе текшерип да койбойт экен дейт. Бир жылда бир жолу келсе келет, келбесе келбей да коет. Тапшырып турсаң болгон акчаңды төлөп. Келем текшерем дегенде 1 айбы 5-6 ай мурун эметишет, айтышат, сиздерге барабыз ушул убакта карап көрөбүз. Эскертүү берет турбайбы? Эскертүү беребиз деп. Эскертүү эткенде дейт. Анан кийин бизде андемде ошон үчүн мен барбаймын деди да. Барбаймын деди. Анан кийин мөөнөлөдү. Бул эле бала эмес, мындай балдар дагы бир медикал центрге бардык да. Медикал центрге кыргыз бала, биздин эле бала уже 8 жыл болуптур иштегенине, ошол жакта иштеп жүрөт, операция жасап, өзү кардиолог экен. Андан да сурадым. Эми бизге керек мындай жакшы. Алардын оборудованиясы андемде. А дагы айтат, жок, биз азыр барбайбыз дейт. Тияктан мүмкүнчүлүгүбүз жок болот өзүбүздө. Берден биз болсо мүмкүнчүлүк алып атабыз. Эми бул мүмкүн жанагы мындай маселелер, примерлер мүмкүн единичный, ким билет, эми мен айтып аткан окугандымда. Бирок ошондо ойлосоң, чыны менен кандай эле кайбирде айтып атышпайбы, мына жаш балдар болсо, жанагы эмени молодежное крыло деп саясатта жүрүшөт, алар айтып атпайбы, бизди эч качан тияка жибербейт, бияка саясатка жибербейт деп. Мына азыр болсо президент дагы, ким дагы, премьер дагы жаш балдарды алып атат. Алар эми мен ойлойм, ошолор өзүн көргөзгөндө, жакшы иштеп, антиминдип көргөзсө, жана коррупцияга эметпей, мына биздин экономикабызды эметип атса, мүмкүн жакшы балдар, жанагы чет мамлекетке окуп жүргөндөр, жакшы балдар. Аяка кетип атканда тияктан эмени көп эмени алышат да, билимди алышат да. Тажрыйбаны алышат. Мүмкүн ошолор анан кийин кайта келеби деп менин оюмча. Анткени чын менен айтып атышат, биздин человеческий ресурстар жакшы болсо, биз анда өдөлөйбүз. Мен, например, өзүмдүн мекеменен эле примерди менен көрүп атам да. Мурун болсо, көптөн бери иштеп жүрөмүн аякта. Баягы Алтын түйүндүн советтин орунда, баягы Советский Союз болгондо, мынандай биздин станция юных техниктерден биздин эле республикада 25 болчу. Анан 90-жылы, 91-жылы баардын бүткөндөн кийин биз эле калдык. Ошол убакта баягы мурун эметип атканда бизге көп окуганда чылкы эле кимдер окучу, эми келгендер. Жанагы русскоязычное население окучу да, көпчүлүк келчү. Орус тилдүү эле. Орус тилдүү, орустар. Мындай айтканда, катуу айтканда, мындай орустар келип ошолор окучу да. Биздин кыргыздар аз болчу. Аз эле болчу да. Анан кийин 91-92 жылда биз өзүбүздүн мекемебиз менен аябай жанагы Акаев болсо биздин 3-чү этажды частный организацияга берип коюп, частный организация. Алар болсо мындай деген сөздү айтышты да.
сиздердин техникалар эч кимге кереги жок. Телефон менен звонить этебиз, сантехник келет, электрик келет, баардыгын жасап берет үйдөн. Силерди окутканыңар ушундайга окутуп дегени биле баягы Эч кимге кереги жок. эч кимге кереги жок дегендей болчу. Муну ким айтып атат? Ошол жанагы 3-этажыбызда алган, алар болсо эменимин жанагы эстетика менен заниматься, эстетическое воспитание дешип, алар болсо жанагы ырдап бийлеп эметип аткан. Алар келип, биздин болсо концертибиз бар. Мынакей жакшы балдар, скрипачтар чыкса, пианисттер чыкса, Кыргызстанды аябай эмесин чыгарышат, Атын чыгарышат. А силердин техникаңды вообще жабыш керек дегендей, ошондой политиканы эметишип, бирок ошо көпчүлүк эметип атты да. Ошондо мен айттым, болуптур. Эртең ошол жанагы бирден чакырып, телефон менен чакырып, ким келет? Аларды да окутуш керек да. Туура. Ошолорду да. Ким болот алар? Деп ошентип айтты. Ошондой көпкө чейин биз тигилер менен күрөшүп жүрдүк да, 17-18 жыл күрөштүк ошол организация менен, школ менен. Анан кийин чини менен өзү мүмкүнчүлүгүм болуп эметип калдым. Телефон менен жана муж на час деп коет го азыркы. Бир күнү звонить эттим, керек болуп калды. Жанагы арестонум иштебей калып, звонить эттим аларга. Звонить этип эметсем, келишти. Үйгө чакырып атасызбы? Үйгө чакырып атам да. Келди кыргыз балдар. Мен сурадым сразу эле, каяктан окудуңар деп. Эмнени окудуңар эле? Алар болсо жана ПТУну окушуп, ПТУдан бүтүп, ошондой деметип. Анан кийин сурап атам да, силерде эми ал фирма аябай чоң болуп кетти да. Чоң фирмасыңар эмне болуп атат? Көппү кыргыздар десем, көп дейт. Аябай көппүз. Биз иштеп атабыз, антиминдик. Аларда жакшы эле айлыгы бар экен, жакшы иштеп атышат. Значит, керек экен да. Мына андай биздин техника деген керек экен да. Анткени биздин экономика кантип өсөт? Ошол техниктен өсөт. Азыр мына мындай карап турсаңыз, баардан карап турганда ойлойсуң да, эми бир чети жакшы дагы, бир чети аны дагы. Баягы ОКБ2 деген Совет өтүндө ОКБ2 бар болчу бизде. Билесиз аны. Анда чоң, мен анда райком партияда иштеп жүрөм да, ошо тейлечүмүн да. Барганда баардын ак халат кийген, тиги жана космический эмелердин баардын детальдарды жасаган, луноходко моторду жасаган, ошондой эме болчу да, мекеме болчу. Тим эле чоң, эң жакшы красивый, жакшы имараты аябай сонун болчу. Азыр болсо ошол жерде 60 цех бар. Швейный цех. Швейный цехтер. 60. Баягы кичинекей чакан. Баардын бөлүп алышкан. Баягы жок биздики ОКБ2 деген. Жана жакшы космос менен эч ким азыр заниматься этпейт дегендей. Эми хотя азыркы эмеде сөз болуп атат. Жок, космос мурун болсо балдарды ким болосуң дегенде космонавт болом дечү, летчик болом дечү. Азыр болсо андай космонавт болом дегендер жок болуп калды да. Ошол. Азыр депутат болом дейт. Азыр болсо депутат, бизнесмен болот дейт, же болбосо министр болом дейт, президент болом дейт. Болду, ошол политикага кетип калышты. Болгон максат. Саясатка. А тиги ошон үчүн ошондойлор кетип аткандан кийин, ошондой мекемелер жок болгондон кийин мүмкүн азыркы эмелер балдар аякка эметпей, анан кийин жана юрист болобуз, анан кийин бизнесмен болобуз деп эметип атат. Бирок мына политехнический университет менен биз жакшы мындай иштешебиз да. Көп. Алар дагы айтып атса, сураганда айтып атышат. Мурун бюджетке эми вообще эл жок болчу. Даже бюджетке киргенге мүмкүнчүлүк жок болчу да. Вернее, толтурганга жок болчу. Келдер биз экзаменди берип эле жана конкурс жок. Азыр болсо конкурс болуп калды аларга. Анан кийин баягы кайбир факультеттерге аябай чоң конкурс. Жана энергетикага азыр конкурс болуп калды. Технологияларды иштетүү боюнча, мурун болсо технологияга баягы билесиз го, мурун эле конкурстар болчу технологдорго. Азыр деле ошондой конкурс. Азыр жакшы другие жанагы информационный технологияларга жакшы конкурс болуп калды да. IT технология конкурс болуп калды. Значит, мүмкүнчүлүк биздин балдар ошого умтулуп атат, ошого баргысы келип атат. Кызыгуу болуп, билим алууга, кызыгуу болуп атат. Мүмкүн ошентип кызыгуу болсо, чыны менен биздин экономика өйдө өсө баштайт. Мен дайыма айтам балдарга, биздин окуган, ай балдар, силер
экономиканы өстүрө турган балдарсыңар. Анткени жакшы бирдемени билип туруп, жанагы информатиканы билгендер, IT технологияны билгендер, анан кийин башканы дагы радиотехника, радиоэлектроника, робототехниканы билгендер, алар силер ошентип өстүрөсүңөр. Юрист керек закон керек. Бирок анчалык көп эмес. Анчалык көп эмес дегендей. Бир мекемеде бир юрист болсо жетет дегендей да. Же болбосо, бизнес менен экономисттерден билесиздерби канча жылкыда бухгалтерлер болуп кетти, экономисттерди. А экономист болсо, ал эменин баардыгын эметиш керек болчу да. Туура. Бизде азыр сиз аябай туура айтып атасыз да, бул жашоодо да абдан көрүнүп атат. Мисалы үчүн жана сварщик деп коет. Жанагы бийик кабаттуу, көп кабаттуу үйлөрдү курган крановщиктер. Крановщиктер да бардык. Керек болсо ошол кирпичти эле койгон кладканы жасаган строительдер. Ушундай күнүмдүк турмушка керектүү кесиптерге көңүл бурулбаган үчүн азыр ошол кесиптин ээлери оңбогондой чоң акчаларга. Бирок көпчүлүгү жаштар эмес. Ошол Советтер Союзунда бир аз иштеп калып, ошол убакта жаш болгондор азыр эми адам деген күн өткөн сайын картаят да. Анан аларды алмаштырганга адам жок, жаштар жок. Сиз айткандай жаштардын баардыгы эле бирин-бири көрүп, тигиден мен кемменби деп баары эле юрист болуп алган, а юристтен көп адам жок, а иштейин десе диплом менен жумуш жок. Жумушка орношсо дагы акчасы абдан мындай мизерный, кичинекей сумма менен. Азыр жана станция юных техников деп калдыңыз. Мен эстеп атам. Мен да убагында интернатта окучумун. Ошондо биздин Кара Суу районунун центринде бир станция юных техников, мен ошондо эле кинорежиссер болот элем деп барып, жанагы сүрөт тартуу боюнча кружокко катышчумун да. Анан эстесем, мен 87-88 жылдары ушул азыр сиз жетектеп аткан республикалык академияга келген экенмин. Конкурска, республикалык, себеби областтан жеңип алып, анан ушул жерге кинооператор, киномехаников деген. Эсимде бар, ошо жаз жөнүндө кино тартып, ошонун сценаристи, оператору, механиги болуп келгеним эсимде. Анан бул эмнеге муну айтып атабыз? Мен өткөндө сизге да ушул суроону бердим эле. Ушул азыр элдин баардыгы көбүрөөк акча иштесем, же болбосо сиз айткандай эптеп бир сыртка чыгып кетип, ошол жакта иштеп кичине бутума турсам деген заманда сиз эмне үчүн ушул академия болсун, балдар окусун деп эле мындай күйпөлөктөп жүрөсүз? Мунун сизге эмне кереги бар деп сурадым эле да. Ушуну азыр өзүңүз айтсаңыз, сизге эмне кереги бар мунун? Эмне кереги бар дегенде, вообще адам баягы бирдемени иштеп жүрсө, ошонун аягына чыгыш керек. Менин ошондой эмем да, оюм дайыма. Аягына чыгып бардым бирдемени. Эми мен капкачан эле келгем бул жерге. Жаш убагыңызда келдиңиз да? Директор болуп көп жыл болду. Уже 85-жылы келгем. Директор болуп. Анан кийин мен аны жөн эле баягы агым менен мындай болуп атат, акчасы жок, эчтеме кереги жок эми болуптур эптеп күн өтсүн дегенге андай өскөн эмесмин. Анткени мен мурун болсо комсомолдо иштегенмин, партияда иштегенмин. Анан кийин комсомол азыр айтып атабыз, ошол комсомол мынакей эмки жылы комсомолго 100 жыл болот. Эметкен комсомол аябай жакшы школа болгон, тарбия. Бул ошондон өскөнү азыркы балдарды карасаңар, мындай чоң эмелердин баардын, иштегендердин баардын Россияда болобу, бизде деле болобу, баардын көпчүлүктөр комсомолдо жаш кезегинде, эми баягы уже эметип аткандар, алар иштешкен, комсомолдо иштеп, ошондон көп жана опытты алган да, тажрыйбаны көп алган. Эл менен кандай иштеш керек, кадрларды, жоопкерчилик ошолордун баардын алар алган. Анан кийин жоопкерчилик ошон үчүн бизде өйдө да бизге берилген ошол ишти берге аткарышыбыз керек деп да. Анан ошентип чыйпылды. Анан биринчи жолу, экинчи жолу чын менен өзүңүз эле айтып атасыз, баардыгы башталат да балдардан да. Мына мен айтып атпаймынбы, 90-жылкы балдар кичине жаңы төрөлгөндөр. Бүгүн иштеп атышат. Педагог болуп атышат. Анан кийин да кандай эметишет. Мынакей кийинки эле балдар, биз окуткан балдар кайта бизге келип
мугалим болуп атышпайбы, бизге эметип атышат. Ошон үчүн ана преемственность деп коет го, ошол керек дегендей. Анан кийин чыйпылдайсың, анткени казыр болсо мурун эметпедим, мынакей биз казыр көптөрүн баары деле түшүнүп атат. Экономикабыз өсүш керек, экономика өскөнгө жана производство керек экен. Аны производствону баардан айтып атат. Ошон үчүн чакан бизнес болсо дагы, чакан мекемелер болсо да, аларга кишилер керек, билгендер керек. Ошону жакшы билсе, кичинекейден баштаса деле. Жана перерабатывающая промышленность деп атабыз. Канча биздин продукцияны баардын перерабатывать этип, консерва жасап, антибиотик, ага да кичинекейлерден келет. Мынакей айтып атпаймынбы, бир эле мекемеде 60 цехтер бар болуп атат. Аларга да биз казыр болсо швея боюнча жанагы өндүрүш боюнча аябай чоң эметип атабыз. Аны өйдөлөтүш керек. Ылдый айтпай, кайта өйдөлөтүш керек. Ага да окуш керек да. Аны да билиш керек. Ошонун баардын билген швея жөн эле мынантип машина менен дырылдатып иштебегенде, ал машинаны да билсе кандай швея болот. Бирдемеси бузулуп калса өзү оңдоп алып туруп, бир чылногу кетип калса өзү оңдоп алып туруп басып кетип алса кандай. Ошондо жана бизнес менен кичинекей эле 5-10 чакты кишилер менен жакшы нерсени башташат да. Ошон үчүн мен ойлоймун, бизге чыйпылдаганыбыз, биздин коллективибиз болсо, баягы эметип аткан иштегендер, анын баардын чыйпылдаганыбыз ошол кичине балдарды жардам болсун, балдарды жана направление берип алга, мынандай техникалык. Анан бизде билесиз, өзүңүз билесиз, эмени жана робототехника, IT технология жана информационный технология менен окутуп атабыз. Мугалимдерибиз жакшы бар. Анан кийин ошолор анын баардын көргөндө алар кызыгуу пайдаланат. Мына биздин информационный технологияны бүткөн балдар казыр жанагы менчик эмелерге баардын эмени иштеп атышат. Кызматкер болуп иштеп атышат. Алар болсо жанагы эмени баардык жерде эме компьютерлердин чоңдору болуп, система администратор болуп, баардык жерде иштеп, көпчүлүктөр ушул жакта иштеп жүрүшөт. Анан кийин кайта балдарын бизге алып келип окутуп атат. Бизге убакыты жок дейт. Мен айтам, силер жакшы билесиңер, уже иштеп атасыңар, тажрыйбаңыз, үйдө окутпайсыңар, десем, жок, Жаркын Мырза, бизге убактыбыз жок, андан көрө бирден уже целенаправленно окутуп, антибиотик өстөп, анан кийин балдарын, неберелерин алып келип атышат. Өзлөрү ошондой иштеп жүрсө дагы. Туура. Өздөрү ошол жерде бүткөн. Ошол бизде окуп эметкен, анан айтып атпайбы, биз сиздерден окуп бүткөнүбүз, мынакей 4 жыл окуп бүткөнүбүз. Достаточно. Бир бала бар, аябай жакшы эметкен. Ал жана чоң окуу жайды дагы бүткөн жок. Бирок системный администратор болуп, казыр чоң нерселерди жасап, чоң фирмада иштеп атат, жанагы Куликовский дом дегенде, ошондо иштеп атат. Анан кийин келип мен ага дайыма айтам, да сен бүтүп алсаң дагы жакшы болот эле. Но мне этого достаточно, я уже заочно наверняка буду деп коет дагы. А тем не менее ошентип иштеп жүргөндөр балдар бар. Акчасын жакшы акча табышат, антимичет. Жаркын айым, ушул сиз өзүңүз жетектеп аткан Алтын түйүн академиясы жөнүндө кененирээк айтсаңыз да, себеби бул академия жөнүндө билгендер менимче өтө көп эмес деп ойлойм. Эми билгендер албетте, жана сиз айткандай билгендер өздөрү окуп бүткөн, ошол жерде бүткөндөр неберелерине чейин алып келип окутуп атышат. Алар жакшы экенин билип атышат да. Бирок көпчүлүгү ушул неме жөнүндө билбейт да, себеби мен дагы өзүм кирип билбесем, мен билмек эмесмин. Менин балдарым дагы жанагы кружокторго мектептен кийин барып, 3000 сомдон, 4000 сомдон, 5000 сомдон акча төлөп айына окушчу. Ошол эле англис тили боюнча, тил үйрөнүү боюнча, же болбосо дагы бир башка неме боюнча. А мына сиздерде болсо, мен билгенде бир айына ашып барса 1000 сом. Эми ал баардын окубайт, ал баардын 1000 сом бербейт, ал жанагы спонсорский помощь болуп деги өзү жардам катары төлөнөт. Жардам катары кружокту кичине көбөйт эмесин, оборудованиясын көбөйтөлү деген эле болбосо, мындай чын менен бизде бюджетный же организациябыз, биз мамлекет бизге акча берет, мамлекет акча берет. Эми туура эмес, эч ким билбейт дегенди, билет эле көпүнчөсү. Мүмкүн баягы сиз айткандай биз жанагы чоң мероприятияларды жасап атканда мүмкүн жетпей жатабыз. Анткени чыны менен айтайын,
бизде анчалык каражат жок жанагы рекламщиктерге төлөгөндөй. Азыркы көпчүлүктөр акча төлөсөңөр жазап беребиз. Даже газетага, мына гезитке информация бергиле деп айтабыз да, анан кийин төлөгүлө дейт. Төлөсө биз жакшы кеңир жазып беребиз. Төлөбөсөңөр жазып бербейбиз дегендей бар да, мүмкүн эмелер бар. Анан бирок дайыма эле бирдемени өткөргөндө чакырабыз, телевиденияны дагы, газеттерди дагы баардык эметкенде көргөзүп атышат. Мүмкүн жана как академия дегенди, аны биз 2004-жылы академия болдук. Мурун болсо жанагы станция юных техников. Мен даже академия деп анан каякта баягы станцияны билесиз десең, станция деп мурунтан бартын эметилип калган, анан кийин билишет, ошолбу деп. Адресин айтсаң эле сразу, ошондо ушул жерде станция болчу. Ошол биз преемникпиз станциянын да баягы академия деп. Эми бизде болсо көп балдар эле окуйт, 2000ден ашык. Бала окуйт азыр, Да, анан да бизде филиалыбыз да бар. Жанагы 11 микрорайондо Кыргыз патенттин зданиясында, мекемесинде бизде 5-6 кабинетти беришкен алар. Анын ушул жерде дагы бар, аякта дагы филиалы бар. Филиалыбыз бар, аякта дагы кружок менен бар мугалимдер иштеп атат. Алар дагы спальный район деп эметебиз, анан кийин школдордо жакын, школ жакын эметкенде. Эми ар кандай болуп атпайбы? Тиги биз мүмкүнчүлүгүбүз болгончо чыны менен мынакей биздин министрлигибиз аябай жакшы эле каражат берип, каражаттарды бөлүп атат. Анан кийин биз мынандай чоң мероприятияларды жасайбыз, анткени аны жасабасак бири-бири менен байланыш жок болот. Ошол байланышып, опыт алып. Мурун болсо биз көп эмеге барчубуз да. Чет мамлекеттерге? Жок, чет мамлекетке эмес, Советский Союз убагында всесоюзный соревнования, всесоюзный деп баардык барасыңбы, барбайсыңбы, дайыма барышыбыз керек болчу да. Ал баягы планыбызга кирип калган. Советский Союз жок болгондон кийин эч ким эметпейт, анан кийин ошойдон жок болуп калды. Мүмкүнчүлүк аз болуп калды. Алар болсо российскийди жасайт, бизди чакырбайт, баягы мурункудай биз төлөп эмебизди жол каржысын эле төлөп эле, анан кийин тияктан тамагын андемдай бартын берчү да. Азыр андемдай өзүң төлөшүң керек. Тамагыңа дагы өзүнчө мамлекет болуп, жатаканаңа дагы бартын. Ал уже немножко проблематичный болуп калды жанагы каражат боюнча. Кийин болсо чет мамлекеттерге көпчүлүктөр эмне болуп атты? Фестивалдар. Аларга бийлеп ырдагандарды көпчүлүк ошондой болуп калды. Мынандай бизде технарларды астан болду. Эми мынакей уже 5-6 жылдан бери ошол келе жатат. Мынакей Россия болсо Сколковосы билесизго, ошондо дайыма алар эмелерди атат, научно-технический олимпиадаларды өткөрүшөт. Алар кайра жанданып аткан турбайбы? Кайрадан жанданып, Россияда мурунтан эле жанданып калган, бирок баягы чакырып, мүмкүнчүлүгүң болсо аларга катышып, антиминтип атабыз да биз. Анан кийин биз болсо направлениени эми олимпиадаларга мектептерден билесиз, бизде олимпиада бар. Информатика, физика, химиядан олимпиадалар бар. Аларга мектептерден алып барып, мынакей аны болсо билим берилген министрлигибиз бартын карап ошолорду жиберип атышат. Биз болсо кичине башкача кеттик. Анткени сиз өзүңүз билип атасыз, астрономия азыр школдордо почти жок. Бир эле саат. Бир жумада 1 саат эмне бериш керек. Мурун болсо биз окуп жүргөндө, сиз окуп жүргөндө деле астрономия школу бар болчу. Бар болгондо да 2 саат, 3 сааттан эме болчу. Мен билем биз тияка анда барлык жерде астрономический жана телескоптор деле болбосо. Класстар бар болчу. Класстар бар болчу, телескоптор бар болчу, ошо жака алып барышчу, көрүшчү. Анан кийин мынандай внешкольный учрежденияларда мынандай бизде дополнительное образование деп коебуз го азыр. Ошондойлордо дагы эмелер бар болчу, класстар болчу. Мен билем кичинекейимде Артекке барганмын. Артекте отряд болчу космонавтов деп койчу. Бизде атай тоже телескопторун биз дежурить этип, тияктан комета учуп баратат, биякта шырата, далгата деп ошентип айтчубуз да. Ошондой болчу. Азыр болсо жанагы астрономияны вообще мектептерде 1 саат.
эми дүйнө жүзүндө астрономияга аябай чоң кызыгуу көп, кызыгуу чоң көп. азыр. Анткени билип атасыңар, барлыкларда спутниктер бар. Барлык жерде IT технологиялар менен спутниктер менен эметип атат. Космосто да бар. Космосту дагы баягы биз кыргыз эмелер Россия биринчи болгон менен баардын азыр умтулуп атат, көрүп атасыңар. Ким только жок космоста дегенде. Ошон үчүн азыр мынабу эме боюнча космическое образование деп жүрүшөт да, космическое образование. Эми ошондо аларда IT технологияларды көбөйтүп, ошентип эметип аткандан кийин ошо астрономияга баардык жерде көп басым жасалып атат. басым жасап атышат. Ошол астрономия менен даже көп эмелини жасап атышат. Международный олимпиадаларды. Астрофизика, астрономия, международная олимпиада, Азиатская международная олимпиада деп эметип атышат. Азиатская астрономия боюнча. Анан кийин астрономияда билесиз го, астрономия эмес, физиканы да керек, математиканы да керек. Алардын баардын жанагы задачаларды решать этсе. Ал баары үчөө бир эменин баардын бир болот. Анан кийин биз ошон үчүн эметели да ошого дагы көп көңүл буралы деп биз эметип калып, бизде азыр астрономический кружогубуз бар да, жакшы. Анан кийин бир жолу биз выставка жасап, жанагы съезд болгондо 15-жылдын съезд болгондо Атамбаев как раз биздин эмебизге келип калды, выставкабызга көрүп алып туруп, анан кийин сиздерге эмне жардам берели дегенден кийин биз айттык, бизде астрономический кружокту чоңойтушубуз керек, жакшы телескопторду алышыбыз керек. Ал жакшы телескоптун, бир эле телескоптун 500 000 деп эметсе хорошо жардам берейин деп, анан кийин өзүнүн каражатынан эметип бизге 1,5 миллион бербеди. Сразу целевой менен 1,5 миллион берди. Биз жакшы телескопторду алдык. Анан кийин жанагы портативный эмени дагы алдык, планетарийди дагы алдык. Ошол анткени биз балдар менен ошого жака чыксак, ошол менен эметет. Жакшы жардам болгон турбайбы? Жакшы жардам берип эметип атат. Ошон үчүн биздин ошол кружогубуз азыр мынакей 3 жылдан бери дайыма жана международный олимпиадага барып атат. Былтыр эмеге барган, Индияга барган, быйыл болсо мына Таиландка баратат, мурун Индонезияга барган, Болгарияга барышты. Ошентип баягы балдар уже кызыгып келип атат. Бизде быйыл бир кызыбыз 2 жолу олимпиадага барды, международный жана азиатский олимпиадага барып, ошол кызыбыз азыр аябай кызыккан астрофизикага окуп атат Москвада. Жогорку окуу жайы. Жогорку окуу жайында эми ошол именно ошо менен астрономия, астрофизика менен, значит, кызыктуу. Это өркүндөтүп кеткен турбайбы? Бул специальность будущего же. Туура. Ошол специальность будущего. Ошон үчүн ошентип атат. Анан кийин биз ойлойбуз, акырындап ошол балдар биздеки тияка бияка барганда уже башка көңүлдөрү да башкача, дагы эметели деп аны көргөндөр коркпой биз дагы көрөлү. Ошентип азыр болсо жана физика эметип. Бизде кружокторубуз мындай керектүү кружоктор деп жана робототехника деп. Былтыр быйыл жайында балдарыбыз барып келди Америкага. Робототехника. Робототехника боюнча. Робототехниканын олимпиада болгон. Биринчи олимпиада по робототехнике. Аны мынакей кимдер Америка баштап Вашингтондо болду. 160 өлкө келиптир робототехника менен. Алардын эмеси олимпиадасы 3 күн өттү, ар кандай болуп атты да. Алар мынакей бир эле карап эткен, улам бир команда кылып бири-бири менен эметет экен. Мына бир күнү биз Болгария менен Израиль менен бир болуп турбуз. А башка күндө башкалар менен ошондой. Ошентип отуруп анан кийин балдардан эметкенде биз 40-орунду алдык. 160-тан. 160-тан. Бул жакшы нерсе. Мен ойлойм, эмки жылы болсо, болот, Мексикада болот экен ал. Балдар болсо, ошого даярданып эметебиз. Бирок биз кичине туура эмес жасап коюп турубуз. Быйыл жибергенибиз балдар 11-классты бүткөн балдарды жиберип коюп турубуз. Алар кетип калышты. Эми кайтадан готовить этиш керек да, баягы кийинки фестивалга. Кийинки эметкенге. Анан кийин мугалимибиз да жакшы мугалимибиз бар эле, бирок ал кичине
эме бири-бирибизди түшүнбөй калдыкпы же ал түшүнбөй калдыбы, ошойдон эмеге жана проектти алып ал проекттикке кетип калды. Аяктан айлыгы чоңураак болуп ошойдон проектке кетип калды. Азыр жакшы башка балдарды алдык да карап көрүп атабыз. Эми баары бир ошого эмки жылы эмеге Мексикага барганга даярданып балдар даярданып атышат да. Ошондой олимпиадалар көп болгондо көбүрөөк биз эмети, эми анда каражаттар берилбейт, көп берилбейт. Мында каражатка жанагы ата-энеси. Азыр мен айтып атам, ата-энелердин көпчүлүктөрү балага билим берейин деп калышыптыр. Мурун мындай жок болду. Бул жакшы да. Бул аябай жакшы болду. Баарын тең чогултуп, баягы эчтеме өзүм ачка калсам да балам барсын экен деп айтат экен да. Демек түшүнүп башташкан экен. Түшүнүп атат. Анткени билими болсо бирдемеге жетишет экени аны билип атат. Билими жок болсо эртеңки күнү эртең көчөнү шыпырып калат дегенсип ошого чуркашат экен. Анткени биз болсо бала көрүп атабыз да. Өзүңүз билип атасыз, мынакей бизде шахматный кружогубуз бар. Азыр фестиваль өткөрүп атабыз, биринчи шаг дегенде. Жаңы эле ойноп келип аткан балдарды аны ата-энеси күнүгө алып келип атышат. Күнүгө отурушат ошол жерде. Жанында. Жанында. Ошол эметсин, алып келип, алып кетип, абай убактым жок дегибей, убактым жок сен барбайсың дебей, алып келип атышат. Атасы, энеси, тиги бабушкалары баардын алып келип көрүп атат. Значит, буларга дагы мүмкүнчүлүк бар. Анан кийин балдар болсо, бизде жана Султай деген чемпионубуз бар, Азиянын чемпиону международный олимпиадада шахмат боюнча. Атасы постоянно жанында жүрөт. Ал бала Султай болсо, Чыңгыз Султай 7-де. Быйыл араң биринчи класска барды. А уже 2 жолу чемпион болду Азиян. Анын атасы ошо тияка каражат керек болсо да чуркап жүрөт. Тияктан алайын, бияктан алайын деп туруп, ошо баардык жерге алып барат, чемпионаттарга алып барып, ал болсо тажрыйбаны аябай эметип атат. Кантип ойногонду, тигинткени, эми кичинекей болсо. Мүмкүн Карпов, Каспаров чыгат. Да, баягында Карпов келгенде аны менен ойноп, ошентип Карпов айтты, жакшы бала экен, муну караш керек. Келечеги жакшы. Келечеги жакшы экен деп. Ошон үчүн мен ойлойм, биз акырындап эмес, эми дагы эле азырдан баягы прорыв болуш керек да азыр. Прорыв болсо жакшы нерселерге жетишебиз. Эми биздин Кыргызстаныбыз жакшы эле көп даражага жетишкенге мүмкүнчүлүгү бар. Эми азыр ошондой прорыв болуп атат акырындап. Анткени мен айтып атпаймынбы? Кайсы тиги балдар 90-жылдагы балдар ата-энеде азыр ошол жанагы анын балдары бар 10-до 5-те дегендей. Алар өзүлөрүнүн башынан баарын тең өткөрдү. 90-жылы билесиздерби кандай балдар өстү? Кыйынчылык менен. Ата-энеси тетиги чылночи тетип жүрүштү. Алар болсо кайбирөөлөр окубай дедушкалар менен бабушкалар менен айылда калгандар, берде калгандар, шаарда деле көпчүлүктөр окулбай, тигинтпей, канчалык кыйын болуп атты. Эми ошол балдар, азыр ошонун баардыгын көргөн балдар, алар уже чоңоюп, жана ата-эне болуп, анан кийин баардык каражатыбыз болгон каражатыбыз балдарга берели деп ошентип атышат. Негизги эң пайдалуу депозит дагы, инвестиция дагы бул билим берүү экенин түшүнгөн. Билим берүүнү, билим экенин ошол депозит билим экен. Баардык эми инвестицияны билимге бериш керек экен деп ошентип азыр эметип атат. Мен ойлойм, ошол прорыв эми болуш керек деп. Эми Жаркын айым, сиз абдан тажрыйбалуу, өзүңүз айткандай, тиги менимче бул менин оюмда, бирок сиз деле макул болот болушуңуз керек. Бизде азыр абдан көп мындай билим берүүнүн системасын өзгөртөбүз деп, реформа кылабыз деп, ар кандай жолдорду издеп аткан убагыбызда Американыкын карап, Англияныкын карап, Россияныкын карап, бирок менимче эң жакшы билим берүү системасы бул СССРден калган система болуш керек деп ойлойм да. Эми бул менин жеке оюм. Сиз кандай деп ойлойсуз? Мен да сиз менен макулмун почти ошого. Анткени ал система болсо аябай баардыгын билчү. Всесторонний болчу, универсал болчу. Барлык жерден, барлык эмени окуса. Тигилердин системасы ал узконаправленный. Эмеси болсо, жана информатика болсо, информатик болгун. Не обязательно сага жакшы жазыш керек. Машина дөңгөлөктү үйрөткөн кереги жок. Да, например, грамматика не обязательно деп. Азыркы ошону кийинки системага келгенде мынандай деле билген, тигиндей деле билген дегенде биз көп нерсе, мен жана Борбордук шайлоо комиссиясында мүчө болуп иштеп жүргөндө депутаттардын заявленияларында көрбөдүмбү, кандай
толтурулганын аларга бир 5 сүйлөмдө канча ката бар экен, ката бар экен грамматикадан окубай башканы тиги немеде жок, мен биякта болдум деп билесиздер. Көпчүлүк депутаттар эметкендер, алар мындай окууну эметпей кийин заочный бизнесмендер ошентип атышты да. Ошондо көп нерселер бар, бирок ошол система азыр болсо баягы непрерывность образование болуш керек да. Мына мектеп, окуу жайы, чоң высшее учебное заведение, анан кийин барып иштеген. Жо жанагы азыр айтып атпайбызбы, магистратура деп да, магистратура. Мурун болсо сиздин убагында, биздин убакта ой кандидат наук дегенде эле чоң адам деп ой бул кандидат деп жүрчүбүз. Кийин аларды унутуп калбадыбы, баркы жок болуп калды. Бирок азыр кайтадан баркы болуп атат, кайта келип атат. Анткени алардын айлыгын чоңойтуп атат. Мынакей кандидат званиясы алсаң, мынакей почти 900 сом аласың, 1000 сом аласың дополнительно. Доктор болсаң 2000 аласың деп атышат. Ошондой да эметип атканда анан кийин көпчүлүктөр азыр барышат. Азыр мына жаштар көп, мен билип атам, жаш балдар жакшы эметип аткан, магистратураны бүтүп атышат, аспирантурага барышып ошентип атышат. Бул жакшы нерсе да. Ошон үчүн жана непрерывное образование баары бир прорыв болот го деп. Мен, например, ошого ойлоп турам, прорыв болуп, жакшы бир 5-6 жылдан кийин биз айтабыз, о, мынакей, мынча болду деп. Сиз айткандай эле болсун. Себеби биз жана сөзүбүздүн башында айткандай, биздин ишине турган көп мүмкүнчүлүктөрүбүз жок, нефтибиз жок, газыбыз жок, биз өтө деле бай мамлекет эмеспиз. Бирок бизде адам ресурсу, акыл ресурсу, билим ресурсу көбөйткөнгө, алганга да мүмкүнчүлүгүбүз кенен. Ошондой жумуштардын бири мына сиз жетектеп аткан жанагы жардам бере турган билим берүү мекемелери. Мектептен сырткары дагы. Эми жаркынайым, билим бейаты 1 саат өтүп кетти окшойт. Биз кантип өткөзөбүз деп аттыңыз эле. Дагы билим берүү боюнча абдан көп сөздөр болот. Мен оюмча дагы алдыда көп маектерди жасайбыз, көп сүйлөшөбүз. Себеби биздин эл үчүн бул билим берүүнү өзүңүз да айтып атасыз, кадимкидей өзгөрүү болуп атат. Ата-энелер түшүнүп атат балдарга билим берүү керек экенин деп. Биз да ошолорго жардам иретинде көбүрөөк бул жөнүндө сүйлөшүшүбүз керек деп ойлойм. Ал эми азыр болсо сиз ушул убактыңызды бөлүп, жанагы фестиваль болуп атат деп атасыз, дагы көптөгөн иш чараларыңызга карабай келип студиябызга оюңуз менен бөлүшкөнүңүзгө чоң рахмат айтабыз.